Президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевдин УКМК төрагасы жана министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары кызматынан бошотулушу боюнча комментарий берди. Анын сөзүн маалымат катчысы Асхат Алагөзов жарыялады. Эң биринчи кезекте мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн коомчулукта, анын ичинде мамлекеттик түзүмдөр ортосунда да бөлүнүп жарылууга жол бербей, тескерисинче биримдикти чыңдоо максатында ушундай чечим кабыл алдым деген Жапаров. Эскерте кетсек, Камчыбек Ташиев кызматынан бошотулганы бүгүн белгилүү болду. Ал бул кызматты 2002 жылдын 16 октябрынан бери аркалап келген. Жумгалбек Шабданбеков Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. УКМК төрагасы кызмат ордуна дайындоо үчүн Жумгалбек Шабданбековдун талапкерлиги жогорку кеңешке макулдашуу үчүн киргизилет. Ал 2020 жылы УКМКнын 9 кызматынын начальниги болуп дайындалып, атайын кызматтын төрагасынын орун басары кызматын аркалаган. 2022 жылы Шабданбековго генерал-майор наамы ыйгарылган. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.